Казакстан Израилдин Катардагы аскери аракетине байланыштуу позициясын дагы бир жолу билдирди. Бул тууралуу Казакстан президентинин тапшырмасы менен Дохада өткөн Араб-Ислам саммитине катышкан өлкөнүн парламентинин мажлисинин төрагасы билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Ерлан Кошанов эл аралык чыр-чатактарды жөнгө салуу боюнча мамлекеттин позициясын ортого салды. Касым-Жомарт Токаев Газдагы аскери аракеттерди тез арада токтотууга жана анын тургундарына гуманитардык жардам көрсөтүүгө тынымсыз чакырып келет. Бул процесс быйыл штаб кеңсеси Астанада жайгашкан азык-түлүк коопсуздугу боюнча ислам уюму аркылуу да улантылууда. Казакстан Израилдин Катар мемлекети аумагындагы аскери іс-әрекетін катаң. Казакстан Израилдин Катар мамлекетинин аймагындагы аскери аракеттерин кескен айыптайт. Бул позицияны президентибиз Касым-Жомарт Кемелович Токаев биринчи болуп билдирип, Катар мамлекетине бекем колдоосун билдирди. Жасалган чабуул кандай максатты көздөсө да мындай аракеттерге жол берилбеш керек. Бул Катар мамлекетинин эгемендик укугун бузат жана эл аралык укук принциптерине каршы келет. Мындай чабуул мамлекеттин коопсуздугуна гана эмес, эл аралык тартиптин негизин жетекчиликке алган мамлекеттердин теңдиги менен эгемендигине да зыян келтирет. Башчылыкка алатын мемлекеттердин теңдиги мен эгемендигине де нуксан келтиреді.